Азыркы кыйчалыш кырдаалда кирди чыкты маселеси кыйнап жатабы? Москва шаарындагы мекендештерге Москва Казакстан ишенимдүү кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Биздин тажрыйбалуу айдоочулар жана таза тыккан унааларыбыз кызматыңыздарда. Биздин дарек метро Серпуховская саат 1-ден 9-га чейин унаалар күн сайын каттап турат. Байланыш номерлер: Адилет мырза 8925 806 4393. 24 саат бою байланыштабыз. Ойлонбой чала бериңиздер. Коопсуздук биринчи орунда. Чоңойгондо жол тескөөчү болуусу келет. Биз акча албайбыз деген балакайлар тууралуу маалымат. Буга чейин соц тармактын колдонуучулары балакай жол тескөөчүлөрдүн видеосу менен бөлүшкөн. Видеодон форма кийген, колуна таякчаны кармап, жолдогу унааларды тоскон балакайларды көрүүгө болот. Алар видеонун авторун коопсуздук курун тагынбаганына байланыштуу токтотушуп, айдоочунун унаасынын документин жана айдоочулук күбөлүгүн текшеришип, документтеги номер менен унаанын номуру дал келеби же жокпу карашкан. Андан соң видеонун автору аларга 50 сом сунуп, буга суу ичип койгула, чын жүрөктөн берип жатам, жумуштан тышкары деген. Бирок балдар биз акча албайбыз, кете бериңиз деп акчасын албай койгон. Милициянын кайгылуу кызматы балакайларга барып белек беришкен. Бөөктөрдүн улусу Алымбек 7 жашта, анын иниси Адилет 5 жашта жана кошунасы Байкан 6 жашта. Балакайлар Бишкек шаарынын 1-Май районунда жашашат. Алымбек Бишкек шаарынын 18-мектебинин окуучусу. Келечекте жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо багытында кызматкерлердин катарын толуктагысы келет. Милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгынын кызматкерлери бөөктөр жолду унаа каражаттарын тосуп ойноо, балдардын өмүрүнө коркунуч жаратарын ата-энелерине түшүндүрүштү. Булак Сереп кежи. Тажикстандын кол салуусунда курман болгон Мирлан Ниязовдун ысымы футбол аянтчасына ыйгарылды. Ош облустун Кара Суу районунун Бирлешкен айылында жаңы футбол аянтчасы пайдаланууга берилди. Бул тууралуу бүгүн 20-мартта президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгүнөн кабарлады. Маалыматка ылайык, ачылыш аземине президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалзинов жана жергиликтүү тургундар катышты. Футбол аянтчасынын курулушу жергиликтүү бюджеттин жана темирчилердин эсебинен жүргүзүлгөн. Аянтчага былтыр 16 сентябрда Тажикстандын куралдуу кол салуусунда мекен коргоп баатырларча курман болгон УКМКнын чек ара кызматынын 2023 аскер бөлүгүнүн улук мээлөөчүсү кенже сержант Мирлан Ниязовдун ысымы берилди. Мирлан Ниязов 1987-жылы Кара Суу районунун Бирлешкен айылында туулган. Ал 8 жылдан бери аскер кызматкери катары Баткен облусунун Чарбак чек ара тозотунда мээлөөчү оператор болуп эмгектенип келген. Ага Достук чек ара бекетинде ок тийип, мойнунун 2 жерин тешип кеткен. Артында бир уул, бир кызы калды. Булак Супер кежи. Жалпы 7 миллион. Садыр Жапаров Көкбөрү оюнунун баш байгесине 3 миллион сом бөлдү. 19-мартта Нооруз майрамына карата Аккула ипподромунда Көкбөрү улуттук оюну 5-күн ойнотулуп жатат. Анда Кыргызстандын 7 дубанынан келген командалар, Башкы прокуратура, Ички иштер министрлиги, Бишкек шаарынын мэриясы жана башка командалар оюн көрсөтүштү. Оюнду көрүү үчүн президент Садыр Жапаров, башкы прокурор Курманкул Зулушев дагы келди. Маалым болгондой, баш байгеге президент Садыр Жапаров берген 3 миллион сомдон ашык акча каражаты коюлган. Иш-чаранын алып баруучусу Асылбек Өзүбековдун айтымында, быйыл байгеге жалпы 7 миллион сомдон ашык акча каражаты бөлүнгөн. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу Көкбөрү оюнуна мындай акча каражаты коюлуп жатат. Белгилей кетсек, 13-мартта старт алган Көкбөрү оюнунун филиалы 21-март Нооруз күнүндө болот. Булак Назар Ньюс кежи. Тамчыдагы аэропорттун кулаган тосмосу 2 ай мурун курулган. Ысык көлдө катуу шамалдан улам Тамчыдагы Ысык көл аэропортунун тосмосунун бир бөлүгү кулап түштү. Бул тууралуу соц тармактарда сүрөттөр менен кошо видеосу тарады. Тосмо 2 ай мурун курулган. 19-март күнү эртең менен жолдон өтүп бара жаткандар катуу шамалдан улам тосмонун бир топ бөлүгү кулап түшкөнүн байкашкан. Булак Назар Ньюс кежи. Мекен карта алган жаран кандай жеңилдиктерге ээ болот? Адистин түшүндүрмөсү.
Документ 10 жылга берилет жана аны берүү үчүн атайын мекемелер аралык комиссия түзүлөт. Ага калктык каттоо кызматынан, санариптик өнүктүрүү министрлигинен, ички иштер министрлигинен жана УКМКдан өкүлдөр мүчө болот. Бул тууралуу Кымбат Кадыралиева Спутник Кыргызстан радиосунун эфиринде маек куруп жатып билдирди. Анын айтымында мекен карта алган чет өлкөлүктөр Кыргызстанга визасыз кирип чыга алат. Бул документти алгандар үчүн бир топ жеңилдиктер каралган. Мекен карты барлар өлкөбүзгө визасыз кирип чыга алат, транзит менен жүрүү жана орун которуу укугуна ээ болушат. Жеке компанияларда иштегенге мүмкүнчүлүк жаралат, бирок аларга мамлекеттик муниципалдык жумуштарда кызматкер болууга болбойт жана шайлоого катыша алышпайт. Руксат кагазын албай туруп, туруктуу жашаса болот. Билим берүү жана саламаттык сактоо жаатындагы кызматтардын акысын Кыргызстандын жарандарында эле төлөөгө шарт түзүлөт. Кыргызстандын чек арасынан өткөн учурдан тарта 90 жумушчу күндүн ичинде турган жери боюнча каттала алат, деди Кадыралиева. Ал мекен карттын убактысы бүткөн учурда кайра мөөнөтүн узартып алса болорун кошумчалады. Булак Спутник KG. Өзбекстан Орусиянын геосаясий өнөктөштөрүнүн индексине кирди. Британиялык The Economist журналы Орусия менен тыгыз мамиледе болгон Орусиянын геосаясий өнөктөштөрүнүн индексин түздү. Анда Өзбекстан акыркы 12-орунду ээледи. Ар кайсы өлкөлөрдүн дипломатиялык, аскердик жана экономикалык аракеттери тууралуу басылма чогулткан маалыматтар акыркы так көрүнүштү көрсөткөн жыйынтык эмес. Бул маалыматтарга таянып, The Economist муну Путиндин досторунун индекси деп атады. Индексте Өзбекстан Орусияга каршы добуш бербегени, бирок буунун негизги резолюцияларын колдобогону, Орусияга курал жарак жеткирбегени, ЖККга мүчө эместиги, анын аймагында орусиялык армия же жалдан аскерлеринин жок экени, 2022 жылдын февраль айынан бери бергелешкен аскерий машыгуулар болбогону белгиленген. The Economist басылмасынын маалыматы боюнча, Өзбекстан Орусиядан келген газдан көз каранды эмес, бирок бул өлкө Орусияга экспортун көбөйткөн, анын жалпы дагы үлүшү 2022 жылы 17,9%дан 18,6%га чейин өскөн. Тизмедеги эң жогорку баллга ээ болгон Армения, Беларусь, Иран, Кыргызстан, Тажикстан жана Казакстан сыяктуу өлкөлөрдүн жарымы саясат, тарых жана география боюнча Орусия менен байланышта. 2022 жылдын күзүндө Өзбекстан, Казакстан жана Орусиянын ортосунда газ союзун түзүү демилгеси тууралуу маалымат пайда болгон. Бирок эксперттердин баамында экинчи даражадагы санкциялар коркунучунан улам Астанада да, Ташкентте ага кызыктар эмес. Булак Азаттык.